Assalamu alaikum урматтуу мусулман бир туугандар. Элибиздин башына кыйынчылык түшүп, жалпы элибиз түйүшүккө батып турган учурда соодада көбүрөөк пайда табуу максатында атайы кырдаалдарды жаратып бааны көтөргөн жана кылган соодасында элди алдаган соодагерлер жөнүндө пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам хадисинде мындай дейт: Kullu tuccari yuhsharuna yawmal qiyamati fujjaran illa man ittaqa wa barra wa sadaqa. Hadistin manisinde soodagерлердин бардыгы кыямат күнүндө күнөөкөр, жийиркеничтүү, уятсыз болуп тирилет. Бир гана Аллах Тааладан коркуп, жана ичкен антын үстүнөн чыгып, жана сүйлөгөн сөзүндө чынчыл болгондон башка. Бул хадисте пайгамбарыбыз бардык соодагерлер деп айтканынын себеби көпчүлүк учурда соодада соодагерлер элге кыянат кылып, элди алдагандыгы себептүү пайгамбарыбыз көпчүлүк жагдайды көңүлгө алып туруп, бардык соодагерлер деп айтты. Жана ошол көпчүлүктүн ичинен өзгөчөлөп кылган соодасында чоң жана кичине күнөөлөргө дуушар болуп калышлыктан коркуп Аллах Таалага таквачылык кылган жана чынчыл болгон соодагерлерди өзгөчөлөп койду. Себеби алар үчүн пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам башка хадисинде жакшы убадаларды кылган. Ал хадисте пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам айтат: Ат-таджирул аминус садуқул муслиму ма'ан набийина вас-сиддиқина ваш-шухадаи яумал қияма. Чынчыл, аманатчыл мусулман соодагер кыямат күнүндө пайгамбарлар менен, чынчылдар менен жана шейиттер менен бирге болот деген. Мындайча айтканда, макулуктардын башына түшкөн эң оор күндө адам өзүнүн бир тууганынан, ата энесинен, жубайынан, балдарынан качып калган күндө ошол чынчыл, аманатчыл мусулман соодагер пайгамбарлар менен, чынчылдар менен жана шейиттер менен бирге болот деп койгон. Андыктан урматтуу соодагер, бул дүйнөнүн кыска убактылуу пайдасына кызыгып, акыреттеги чоң үлүштөн, чоң пайдадан куру калып калба. Эгер мусулман болсоң, акыретиңе пайдасы тийбеген, акыретиңди кыйроого учурата турган бул дүйнөнүн сага кыска пайдасынын сага эмне кереги бар? Андан көрөк аз пайда болсо дагы Аллах Тааладан берекесин тилейли. Аллах Таала берекени берген болсо, ошол нерсе бул дүйнөңө дагы, акыретиңе дагы пайдалуу болот. Ал эми көп тапканың менен анын берекеси болбосо, акыретиңе зыянынан башка салымы болбосо, ал пайданын не кереги бар?